Журналисттер менен УКМКнын тиреши, коррупциялык схемалар менен компромат видеолордун чабышы. Биз болгону фактыларды гана келтиребиз. Бүгүн кеп ким жана эмне тууралуу болоорун түшүнүп жатсаңар керек. 20 январда Болот Темиров аттуу журналист жана анын командасы УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, анын туугандары жетектеген мамлекеттик ишкана жана ал жакта түптөлгөн коррупциялык схема тууралуу чуулганды иликтөө жарыялашкан. Анда ортомчулук кылган бир компания 2 күндүн ичинде 37 миллион сом товары ачыкталган. Делаем несложные подсчеты и получаем разницу в 37 миллионов сомов. То есть какая-то компания-посредник получает прибыль за счет экспорта продукции государственного завода. И это за 2 дня. Кызыгы арадан 2 күн өтпөй дал ушул иликтөөнү чыгарган журналисттердин офисине формачандар басып киришип, кабарчыларды көмкөрөсүнөн жерге басышып, Болот Темировду ошол жерден түзөлө суракка алып кетишкен. Бирок укук коргоо органдарынын бул сымал аракеттери канчалык мыйзамдуу болгон, алар аша чаап кетишкен жокпу деген суроолорду жараткан бир катар жагдайлар бар. Ошолордун баарын азыр бирден талдап беребиз. Сиздер менен мен Наргиза Асекова, салам. Сөз башынан болсун. Болот Темиров, Темиров Life аттуу YouTube каналынын жетекчиси. Командасы менен бирге шектүү маалыматтарды териштирип, чуулгандуу иликтөөлөрдү жасап келишет. Алардын акыркы иликтөөлөрүнүн бири мунай иштетүүчү мамлекеттик завод тууралуу болгон. Журналисттер Кыргыз Petroleum Company'ни башкарган Ташиевтердин жээни мамлекеттик ишкананын миллиондогон кирешесин кертип алып жаткан ортомчу компания коррупциялык схемаларды ийне-жибине чейин баяндап беришкен. Кыргызстанда 31 жаштагы адам эң ири нефти иштетүүчү заводду жетектеп калышы мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Бирок аны үчүн туугандарың чечүүчү кызматтарда болуш керек. Кызыгы, аталган ишкана боюнча тергөө жүргүзүлбөй эле. Тескерисинче иликтөөнү жасаган журналисттерге кысым башталган. 22 январда күтүүсүз жерден күч кызматкерлери алардын офисине басып киришкен. Кечки саат 5 чамасында аттуу жаран милицияга кайрылып, Болот Темиров жана Болот Назаров аттуу жарандар аны баңгизат колдонууга түртүп жатышканын айтып арызданган. Алайым окуя болгон жерди дагы айтып, Жети Дуан формалдуу эмес уюмунун жана Темиров Life каналынын дарегин көрсөткөн. Арадан 2 саат өтпөй Болот Темировдун офисине спецназ кирип келген. Күбөлөрдүн айтымында журналистти суракка алып кетиш үчүн атайын топтогу бери дегенде эле 20 чакты киши келишкен. Ага кошумча милициянын унаасынан 8 машина жетип келген. Бөлмөнүн ичиндегилерди полго бети менен жаткырышып, Болот Темировдун шымынын арткы чөнтөгүнөн кичинекей баштыкчага салынган жашыл нерсени сууруп чыгышкан. Көрсө ал дээрлик 9 грамм гашиш экен. Бул нерсени журналисттин чөнтөгүнө атайлап салып коюшканын Болот Темиров дароо эле айтып чыкты. Что случилось? Они подставили, подкинули мне в задний карман, когда положили меня на пол во время маски-шоу. Вот. Но главное, мы успели выпустить Суракка алып барардын алдында Болот Темировдун канын текшеришти. Жыйынтыгында анын организминен баңгизаты чыккан эмес. Бирок Болот Назаровдун анализи таза чыкпай калган. Канынан баңгизаты табылган. Кандай болгон күндө дагы азыр биз күч органдарынын журналисттерди кармоодо кетирген каталарына токтолобуз. Куда положили? В какой карман положили? Ну-ка вспомни. Они даже не помнят, Они даже не помнят, да? А что происходит? Это уже ненормально. Биринчиден, алар өзлөрүн тааныштырган эмес. Тинтүү, текшерүү, кармоо жана башка аракеттерди кылып жатканда атайын даярдыктагы формачандар алгач өзлөрү менен тааныштыруусу кажет. Алар силерге келген максатын так түшүндүрүп, чоочун жерде жүргөндөн кийин милдеттүү түрдө документтерин көрсөтүшү шарт. Бирок биздин формачандар тиешелүү документтерин 20 мүнөттөн кийин гана көрсөтүшкөн. Тагыраагы журналисттин чөнтөгүнө баңгизатты салып, аны таап чыккандан кийин гана. Ага улай эле экинчи ката кетиришкен. Документтерин көрсөтүп, мыйзамдуу аракеттерди кылуунун ордуна күч кызматкерлери имаратка сүзө качыра киришип, журналисттерге карата күч колдонушкан. Бул адамдын ар намысына кол салууга барабар. Укук коргоо кызматкерлерине карата күч менен каршылык көрсөтүлөт деп эсептегенге негиз берген жагдайларда гана мындай катаал чараларды көрүүгө жол берилет. Журналисттер тарабынан мындай каршылык болушу мүмкүн эмес жана болгон эмес. Мындай негизсиз катаал чаралар адамдын кадыр баркын, конституциялык укугун тепселейт.
Дагы бир чоң ката. 2 болотту кармагандан кийин Темиров Лайфтын офисинен бардык техниканы чыгарып кетишкен. Компьютер, видеокамера, айтор бардык санариптик жабдыктарды. Болбосо Баңгизаты менен компьютердин эмне байланышы бар деген суроо туулат. Техникаларды жана башка мүлктү чыгарып кетүүгө формачандардын ордери болгон эмес. Адвокаттын айтымында тергөө жүргүзүү боюнча токтомдо кеп Баңгизаттар жөнүндө гана болгон. Демек тергөөчүнүн жабдууларды, дисктерди, процессорларды тартып алууга укугу жок болчу. Конституциянын 29-беренесине ылайык ар ким кат алышуунун электрондук жана башка билдирүүлөрдүн купуялуулугуна укуктуу. Бул укуктарды чектөөгө соттун чечиминин негизинде гана жол берилет. Ал эми соттун чечими жок электрондук маалымат каражаттарын тартып алуу да конституциялык укуктарды бузуу болуп эсептелет. Экспертиза өткөрүлгөндөн кийин журналист менен акынды шаардык ички иштер башкармалыгына алып кетишип, түнкүсүн бир нече саат катары менен суракка алышкан. Эми болсо Болот Темиров жана Болот Назаровго карата 2 боюнча кылмыш иштери козголду. Сатуу максатын көздөбөстөн банги каражаттарын мыйзамсыз өндүрүү жана банги каражаттарын, ошондой эле психотроптук заттарды колдонууга көндүрүү. Учурда 2 болот тең өлкөдөн чыкпайсың деген шарт менен үйлөрүнө кое берилип, тергөө иштери уланууда. Эми дал ушул Темиров Лайф командасы чыгарган журналисттик иликтөөгө токтоло кетсек, кеп Жалал Абадта жайгашкан бир нече ишкана тууралуу болмокчу. Алардын бири Кыргыз нефтегаз. Бул компания Кыргыз Petroleum Company'ге чийки затты жеткирип турат. Кыргыз Petroleum Company ал чийки затты кайра иштетип, бензин, дизель жана мазут чыгарып, сатып турат. Мамлекеттин үлүшү бар компанияны Ташиевдин Байгазы Матисаков аттуу жээни башкарат. Байгазы Матисаков деген да сиздерге жээним болот менен. Бир тууган жээниңиздер болот. Кыскача айтканда, Кыргызстандагы жападан жалгыз мунай иштете турчу компанияны Ташиевдин жээни жетектейт. Бул компаниянын жылдык кирешеси 160 миллион сомду түзөт. Бирок бул компания менен катар эле Region Oil деп аталган алып сатар дагы башка компания бар. Ал Кыргызстанда түптөлгөн жеке менчик ишкана. Анын негиздөөчүсү мамлекеттик ишкана болуп эсептелген Кыргыз Petroleum Company'де бухгалтер болуп иштейт. Назгүл Айдарова деген адам менен сиз кызматташасызбы? Сиздин бухгалтериңиз болуп иштейт. Бухгалтер болуп иштейт. Бирок ошол эле мезгилде Region Oil'дун да жетекчиси катары катталат экен ал. Ал же туугандык байланышыңыздар барбы? Эч кандай туугандык байланышыбыз жок. Ошо бизде иштейт да. Сиздерде да иштейт, ошол эле мезгилде Region Oil'ду дагы. Region Oil'дун дагы ошо жана жетекчиси. Кызыгы, Кыргыз Petroleum Company Region Oil компаниясына мазутту 22 центтен сатат. Өз кезегинде Region Oil ал мазутту 34 центтен башка өлкөлөргө сатып, ортодон миллиондогон сом пайда көрөт. Ташиевдердин үй бүлөсүнө тийиштүү дал ушул иликтөө чыгаар замат аны ачыктаган журналисттерди Баңгизат колдонууга айыпташып, иш козгоп салышты. Главное, успели мы выпустить расследование про Ташиева, потому что они очень хотели узнать, когда он выйдет. Вот. И было много событий, которые и угрозы, и попытки взломать пароли, попытки взломать наши данные. Вот. Но на самом деле мы успели это выпустить, расследование. Дагы бир кызыктуу жагдай. Баңгизат боюнча кайрылган кыздын арызы түшөр замат укук коргоо органдары анын ким экендигин сураштырбай, далилдерди издешпей, дароо эле атайын даярдыктагы аскер адамдарын топтошуп, 2 сааттын ичинде бүтүндөй бир редакцияны басып алышкан. Ал эми Камчыбек Ташиев болсо дем алыш күнү чукул басма сөз жыйынын уюштуруп, Кыргыз Petroleum Company чыгарган мазутту ортомчулар аркылуу сатуу мамлекетке пайдалуураак экенине элди ынандырууга аракет кылган. Журналисттердин алдында ал мазут боюнча схемаларды тартып, айтор аталган компаниянын өкүлү болбосо дагы башкаларга түшүндүрөм деп керелди кечке өзүнүн башын оорутtu. Ибаса анан бульбулятор жана Баңгизаттарынын таасири боюнча дагы эл агартуучулук кызматын аткарды. Бурбулятор это что? Бурбулятор деген бул таза наркотик эмес. Бул химиялык элементтерден жасалган наркотикти коюп туруп, аны бурбулятор менен эмесин жанагы эффектисин көбөйтөт. Болбосо, УКМК журналист менен акындын кармалышына тиешеси жок экенин билдирген эле. Ага карабастан Камчыбек Ташиев Темиров Лайф редакциясынын каржы булагын ачыктап берүүнү дагы убадалаган эле.
Көп узабай Кырнетте Темиров Лайф командасынын ар бир мүчөсү канча сомдон маяна алары тууралуу маалымат жайылып, анын үстүнө Болот Темировдун жеке жашоосундагы сүйлөшүүлөрү дагы жашыруун жаздырылып алганы белгилүү болуп калган. Ал эми Болоттун бетин ачам деп жаткан УКМКнын жетекчиси ал роликтерге тиешеси жок экенин билдирген. Белгилей кетсек, Болот Темиров 2 ай мурун тагыраагы өткөн жылы декабрь айында эле өз үйүнөн жашыруун камера таап алганын билдирген эле. Айтымында мунай ишканасы боюнча иликтөө чыкканга чейин ага карата коркутуулар болуп, маалыматты жок кылуу аракети көрүлгөн. Чуулганды үйлүктөө калың журтка кеңири тарагандан кийин Болот Темировдун редакциясындагы иштеген кыздын интимдик жашоосу жашыруун камерага тартылган видео жарыяланган. Коомчулук бул сымал эң пас аракетке УКМКны айыптап чыккан. Аферисттердин, урулардын, коррупционерлердин бетин ачуу аракети каралоо, телефон тыңшоо, тинтүү, суракка алуу, камоо жана интимдик видеолорду жарыялоо менен коштолууда. УКМКнын жасап жатканы, тактап айтканда, журналист иликтөөчүлөрдүн интимдик видеолорун сыртка чыгарып жибергени бул эң жийиркеничтүү, кара ниеттик жана абийирсиздик. Башка мамлекеттик органдардын, тактап айтканда, жарандардын укугунун жана эркиндигинин гаранты болгон президенттин жана прокуратуранын аракетсиздиги бул ыплас ыкмаларга унчукпай макулдук берип, жактыргандыгынын белгиси. Өз кезегинде УКМК интимдик мүнөздөгү ал видеолорго тиешеси жок экенин билдирип, четке чыккан. Журналист Болот Темиров жана Болот Назаров аттуу акындын кармалышына жана коомдо кызуу талкууланып жаткан жеке мүнөздөгү видео тасманын таркатылышына УКМКнын тиешеси жок. Белгилей кетсек, жашыруун камерага тартылган видеолорду таркатуу Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 190 беренеси боюнча тескелет. Мыйзамда белгиленген учурларды кошпогондо, адамдын макулдугусуз анын жеке жашоосу жөнүндө жашыруун маалыматтарды мыйзамсыз жыйноо, сактоо, пайдалануу жана жайылтуу 40 сааттан 100 саатка чейинки коомдук жумуштарга же 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же эсептик көрсөткүчтүн 200дөн 500гө чейинки өлчөмүндө айып салууга жазаланат. Жарандын жеке жашоосу тууралуу маалыматты жашыруун тартып алган адамдар мыйзам чегинде жооп бериши абзел. Коомдук иштерге тартылып, же болбосо 20 миңден 50 миң сомго чейинки айыпка жыгылышы шарт. Журналист менен акындын кармалышы боюнча эл аралык уюмдар дагы тынчсыздануусун билдиришти. Журналисттерди коргоо боюнча комитет, Норвегиялык Хельсинки комитети жана АКШнын мамлекеттик департаменти баары тең бир үндөн сөз эркиндигин коргоо маанилүү экендигин билдиришип, иш адилеттүү иликтенет деген ниетин айтышкан. Болот Темировдун канынан наркотикти кошулмалары чыккан жок. Бул бир жагынан бизди кубандырат. Мүмкүн ал өзү применять эткен эместир. Биринчиден бул кубандырат, экинчиден анын жазасын жеңилдетет. Актуалдуу окуялардан артта калбаш үчүн биздин каналга катталып, лайк басканды унутпагыла. Көрүшкөнчө.